Биз азыр туристтик аймак болгон Чолпон Ата шаарында турабыз. Калаанын Борбордук көчөсү толук оңдолуп ишке берилди. Азыр келген коноктор, жергиликтүүлөр зымыраган жолду каттай башташты. Жолдун жалпы узундугу 4 чакырымды түзөт. Каттамдын эни да кеңейтилип, 4 тилкелүү болду. Унаа жүрүүчү бөлүктүн туурасы 14 метрди түзөт экен. Долбоор башталганына 5 ай болду. 5 айдын ичинде 2 катмар асфальт салынды, 4 километр жол салынды. Анын үстүнө мынакей көпүрө да салынды, жаңы көпүрө. Жаңы пешеходный көпүрө салынды биягына, сол жагына, оң жагына жаңы автодорожный көпүрө салынды. Асфальттын алдыңкы катмары 9 сантиметр, плотный крупнозернистый асфальтобетон. Үстүнкү катмар болсо жаңы технология боюнча салынып аткан, азыркы Кыргызстанда ШМА деп коет, щебеночно-мастичатый покрытие деп коет. Ал деген иштеген мөөнөтү да көбүрөөк болот, анан кийин сапаты да жакшы болот да. Тротуарлар деле тынбай жүрүп келатат. Булар күчөтүп атат, күндөн күнгө күчтүү күчөтүп. Дем алыш жок иштеп атабыз да 5 айдан беричи. Жолдун эки тарабында жөө адамдар үчүн тротуар, унаа токтоочу аянттары, ошондой эле аялдамалар да каралган. Ал арада кийин суу түтүктөрүн кайра алып чыгып жасоо убаракерчилиги жаралбаш үчүн калаадагы эскилиги жеткен таза суу жана саркынды суу тутуму да кошо жаңыртылды. Курулуш январь айында башталып, долбоордо 4 чакырым жол салуу каралган. Азыр асфальт төшөө сыяктуу негизги жумуштар аяктады. Ушул тапта жол белгилери чийилип жатат. Тротуар, аялдамаларды жасоо иши да ишке ашып жатат. 1-июлга толук бүтүрөбүз деп турабыз. Калаанын негизги каттамы аң чөнөккө толуп, анысы аз келгенсип, тардыгынан жүргүнчүлөргө бир топ кыйынчылык алып келчү. Мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан аракетке жергиликтүүлөр да кубанып турат. Анча машиналар сынды, жасадык. Азыр баары жакшы буюрса, туристтерге келсе да жакшы болот буюрса. Тияга бассаңыз да, буяка бассаңыз да бүт жаркырап калды да. Мурда жол эптеп эле жүрчүбүз да. Эми ушул жолду салганына рахмат өкмөткө. Аябай ыраазыбыз. Ушул жерди мына канча жылдан бери салынбай келаткан жолду ушул өкмөтүбүз салып, Кудай буюрса мына баарын жакшы кылып келатат. 30 жылдан бери жасалбаган жолу жасалды быйыл, буюрса жакшы. Жолубуз аябай начар абалда болчу. Жайкысын бизде эс алуучулар көп келет. Жанагындай орупчу юбагында комбайндар өтөт. Ошондо тыгын жаралат да. Шаардын үстү менен объездной жол салып, мисалы үчүн Кара ойдон кирип, бостердин ар жагына чыгып кеткенде болсо туура болобу дейм да. Керемет көлүбүздү бойлой жайгашкан Ысык көл районунун туристтик дарамети кең аймак. Андыктан райондун инфратүзүмүн жакшыртуу маанилүү. Быйылкы жыл менен бул аймактагы көл жээкке алып баруучу бир катар жолдорду жасоо каралып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.